Азыр башкы прокуратура монстр болуп кетти да. Кайсы мамлекетте биз жашап калдык? Сиз таң калбаң, биз Кыргыз мамлекетинде жашап атабыз. 4 жол Жогорку Кеңештин депутаты болгон. 2 жол биринчи вице-премьер болгон. Премьер-министр болгон. Партиянын лидери. Мына өзүңүз да ошол партия менен Жогорку Кеңешке келдиңиз эле. Анан кийин битке караш керек да, бизде ойлойм да. Сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Курманкул Токтаралыевич, азыр башкы прокуратура монстр болуп кетти да. Мыйзамды жазат, мыйзамды сунуштайт, отургузат, тергөө жана башка бир топ ыйгарым укуктар пайда болуп калды. Башкы прокуратура жана прокуратуранын органдары адам укуктарды сакталбай калды да. Мына сиздин учурунда эле канча киши жөн эле СИЗО УКМК тыгып, пока эмен күрөн төкмөнчө чыкпайт. Андай болбош керек да, бул мыйзамсыз да. Бул мыйзам долбоорлорду окуганда мен таң калдым да. Мындай жаштар айтышат да, мен депутат болоюм деп, ниетим бар деп. Эми чындыгында депутат мындай эле болуп калды да, бул жерде башкы прокуратурада иштейм деп ниети көбүнчө болуп калат да жарандарда. Монстр башкы прокуратура. Өзүңөр эле мыйзамдарды жазасыңар, мына жогорку сот даже замечание берет атат, эч ким аларды укпай эле. Кайсы мамлекетте биз жашап калдык? Бул мыйзам долбоорлор эми менимче адамдын укуктарды сактабайт го. Дастан Далабаевич, жооп берейинби? Рахмат сурооңузга. Сиз таң калбаң, биз Кыргыз мамлекетинде жашап атабыз. Баш мыйзамда мыйзам демилгелөө укугу жогорку сот менен башкы прокуратурага бул негизге бүгүн керек экендиги боюнча берилди. Анткени мына азыркы колдонууда кодексти өзүңүз билесиз, канча кемчиликтер болуп атат. Мына бүгүн да азыр ушул мыйзамдын алдында карадыңыздар. Шайкеш келтирели, иш жүрбөй атат деп ички иштер бөлүм кызматкерлери суранып атат. Ошондой кесепеттер эгер мыйзамда мүчүлүштүк болсо, тез арада прокуратура менен сот системасы гана сиздерге алып келе алат. Кабыл алуу бул сиздердин колуңуздарда, Жогорку Кеңештин. Экинчиден, прокуратура монстр болуп кетти дейсиз. Прокуратурада бул укуктар, полномочиялар буга чейин болгон. Буга чейин иштеп келген. Ошол иштеп аткан системаны талкуулоонун айынан бүгүнкү күндө ушундай акыбалга келдик. Мына жаңы түзүлгөн органдар, алар калыптанып иштеп, мамлекетке ыңгайлуу болуш үчүн көп убакыт керек экен. Финансы полициясы мына өзүн өзү актабай, коррупцияга белчесинен басып жоюлду. Мына жакында президент жарлыгы менен өзү айтты, АКС да жоюлган турат. А прокуратуранын 95 жылдык тарыхы бар. Мыйзамды, прокуратуралар мыйзамды так бирдей аткарышын көзөмөл кылат. Мыйзамды так билген адам жана сиз айткандай монстр болбойт. Ал бары корку сезими бар. Ошондуктан бүгүнкү кабыл алынган кодекстерде прокуратура системасы өзүнүн милдеттерин так аткарат деп ойлойм мен. Ал эми мына акыркы камоолор боюнча айтып атасыз, сиздер кабыл алган кодекстердин негизинде камалып атышат. Шектүү катары камалып атат. Эгер алардын айыптары угузулуп, прокуратурага алып келсе, айыбын бекитерде биз ар биринин мыйзамдуулугун карайбыз. Кылмыш боюнча төлөп атабы, кылмыштан башка өз макулдугу менен төлөп атабы. Бул тергөө органдарынын өзүнүн укуктары. Алар тергеп атканда биз киришип, андай терге, бул жол менен тергөө деп айта албайбыз. Бирок мыйзам бузушун көзөмөлгө алып турабыз. Сизге эстетип койсом, кемчиликтер тура бар кодекстерде. Мен аны дагы айткам өзүм. Тура айтасыз. Бирок учурда мен каршы бергем добушту. Көпчүлүк колдогон. Кемчиликтер бар, аны сөзсүз алыш керек. Бирок ошол эле конституциялык мыйзамды карасак, бул жерде өтө көп ыйгарым укуктар жазылган да башкы прокуратурага. 10 секунд. Мисалы, азыр башкы прокуратура өзү укуктарды бузса, биз кимге кайрылабыз анда? Кайсы органдарга?
Дастан Далабаев, сіз ең активті депутатсыз, сіз дайым Ооба. жүйелі мәселелерді көтересіз. Бұл прокуратура жөнінде мыйзамдағы нормалар азыркы прокуратура жөнінде мыйзамда да бар, білесіз. Біз жаңа еш нәрсе алғанымыз жоқ. Баш мыйзамға ғана шайкеш келтірдік. Шайкеш келтіріп, укуктарды иштей турган жол жобобузду сизге көрсөттүк. Жаңы бир норманы алып биз киргизгенибиз жок. Эгерде жарандардын укугу бузулса, bizde rayonduk prokuraturаны областтык прокуратура көзөмөлдөйт. Жо, бир эле мисалда прокурорго прокурор эле ишти козгойт. Бул туура эмес да өзү. Прокурорго прокурор ишти козгойт, бул практикада көрүп атасыздар. Прокуратура эгер прокурорлор мыйзамды бузса айоо деген жок, аны биринчи кезекте башкаруучусын камап тергеп атышат. Бул көп жылдык практикада колдонулуп келет. Эгерде сизде кандайдыр бир ой болсо, мына мыйзамды сиздерге алып келдик. Сунуш бериңиз, анда башкадан козгой турган кылыңыз. Биз макулбуз. Ал биз өзүбүз эле ыйгарып алайын деген ой жок бизде. Мыйзамдын талабы баш мыйзамга шайкеш келтирүү. Үчүнчү микрофон процедуралык маселе. Рахмат, урматтуу Айда Камчыбековна, урматтуу Курманкул Токтаралиевич, мынакей азыр бир 5 кодексте 5 маселе бир каралып атат. Албетте ар бирөө өзүнчө каралса сапаттуураак болмок. Бирок эми убакытта караш алып келип атасыздар да. Мынакей буга чейин өзүңүз депутат болдуңуз, Жогорку Кеңештин депутаты. Ага чейин тергөөчү болдуңуз, судья болдуңуз. Ошондуктан бардык бийлик бутактарында сизди базы өттү деп. Сот болуп турганда үлгү көрсөтүп туруп, ошол убакта азыркы президент Садыр Жапаровдун, Камчыбек Ташиевдин, биздин төраганын ошол убакта саясий чечим менен ошол убакта актагансыз да. Мына бүгүн башкы прокурор болгон мыйзамдардын баарын аткарышын сиз көзөмөл кылып атканда сизге кайрылуу кылайын дедим да парламенттен. Кече мынакей 80ге жакын депутаттардын колу менен бир топ тиги саясатчылар, анын ичинде мен аралашып мынакей юристтер, адвокаттар менен азыр жардам берип атабыз Өмүрбек Токтогулович Бабановдун иши боюнча. Бир айда тиги бир допросту сорго жазып атат. Камап алып туруп, анан кийин айып тиздеп атат да Курманкул Токторович. Ошондуктан канча деген тергөөчүлөр биринчи камап алып туруп саясатчыларды, карательдик, пресс максатындабы, анан кийин айып издейт да. Мына ошол сот болуп турганда сиздин да башыңыздан өткөн. Канча деген саясатчылар азыр акталып кеткен, бирок бир да тергөөчү жоопко тартылбайт. Бир да прокурордун кызматкери камакка отурган жок ошолор боюнча. Мыйзамсыз ошол убакта саясатчыларды, биздин жарандарды камаган үчүн, кийин акталгандан кийин да. Жылына 300ге жакын адам акталат экен. Анан кийин сизге азыр кайрылып атканым. Мамлекеттик телеканалдарда эч кандай немеси жок эле түз каралоо кетип атат да. Өмүрбек Токтогулович боюнча частности айтсам. Анан кийин эми кечеги соттордогу өзүнүн сүйлөгөн сөзүн бир да айып таппай жөн эле камап коюн. Ошон үчүн жеке сизге мына Анарбек Баратович отуру президентке Садыр Нургулович кайрылат элем да. Ушуну жеке көзөмөлгө алсаңыздар. Курманкул Токторович. 30 секунд. 4 жолу Жогорку Кеңештин депутаты болгон. 2 жолу биринчи вице-премьер болгон. Премьер-министр болгон. Партиянын лидери. Мына өзүңүз да ошол партия менен Жогорку Кеңешке келдиңиз эле. Анан кийин биртке караш керек да, деп ойлойм да. Айып жок, күнөө жок, показания жок эле камап алуу, үй камагына чыгарып койсо, ал эмне Курманкул Токторович качып кетеби? 80 депутат гарантия берип атат. Эч кандай мындай мүмкүнчүлүк жок да, аны бир обязательно арестке алгандачы. Ошондуктан канча жарандарыбыз, активисттер, коомдук ишмерлер кайрылат. Шуну жеке көзөмөлгө алсаңыз, Курманкул. Рахмат, Кенжебек Сатымкулович. Сиз айткандай, мен ошол принципиалдык мамиле маселесин азырдагы баш прокурор катары Кудай буйрса колдоном. Ага күбө болосуз, Кудай буйрса. Мыйзамсыз эч ким соттолбош керек. Эми азыркы козголуп тергеп аткан иш боюнча бул мыйзамдын талабы экен. Ар бир укук коргоо органынын өзүнчө укуктары бөлүнгөн да. Ошол орган кылмыш ишин шектүү катары козгоп, бүгүнкү күндө тергеп жатат. Шектүү катары коргоп тергеп жатканда биз шектүү эмес деп чыгарганга мыйзам жол бербейт экен да. Эгерде ал айыбын угузуп келген убакта биз далилдер кандай экенин көзөмөл иретинде толук карап чыгабыз. Ал эми экинчи маселе, мына бир нече коомдук ишмерлер, депутаттар 80ден ашык
кол коюп жиберди дейсиз, буну башкаруу чарасын сот карады. Бирок мыйзамда жана кепилдик бул эрежелер каралган эмес. Бүгүн мына кодекстерди сиздерге алып келдик. Эгерде ошондо эл өкүлдөрү кепилдик болсо, үй камагына чыгарып тергөөлөр болсо деп эгерде эреже киргизсеңиздер, биз ошону аткарабыз. Себеби мыйзам талабы менен иштейбиз да. Ал эми Өмүрбек Токтогучтун күнөөсү бар же жок экенин тергөө бүтүп бизге айыптуу актысын алып келген убакта биз аны карап туруп кол коебуз. Күнөөсү чындап далилденди, сотко кетүүгө негиз барбы жокпу деп. Бул жерде биз принципиалдыкты сөзсүз көрсөтөбүз. Рахмат.